Ассаламу алейкумдар, урматтуу мекенештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолук иштер? Мен кайрадан Закуч мен. Сиздерге бул 60 4 техникаларын Нурел деген балага үйрөттүм эле го жаздык маал. Ошолорго жооп берип кетейин көбү комментарийден. Биринчи Марат 8805 2 ай мурун жазыптыр. Бир эле грушага иштечи алаксыбай. Кокуй күн дейт. Коялы кокуй күндү кошпой эле кемпирлерди болбой. Бир грушаны менен 6 грушанын айырмасы бар. 6 груша деген жидкындуу китайский техникалар табылат аякта. 4 мөшөктүгү бокстугу, 6 мөшөктүгү техника. Буту кол кыймылдар. А жерде бүт бар. Универсальный кыймыл аракеттер, артка астыга бурулгандар, төрт жакка талпага жетишкен көз кыймыл, бут кыймыл шагтарда бу жерде тосуп уруп ыйтамай бүт универсальный. А жерден удар болбосо да зато шамдак айтып табасың. А тиги бир мөшөктүк ал груша өзүнчө техника ал. Аны өзүнчө уруш керек грушаны. Анда деле бар эми мушташканга үйрөнгөнчү. Бирок 6 мөшөктүкүнө жетпейт да кандай болбосун. Ушундай жактан айтып кетейин дедим. Андан кийин ал бир груша удардык 6 мөшөктүү техника. Ал бөбөк мага акыл үйрөтпөй эле кой. Аны мен билем. Сен как будто анын баарын сен ойлоп мага жасап таап бергенсипчи, даярдап. Анын баарын өзүм анча деген эмгектерим менен күнү түнү уктабай 2011-жылы февралдын башында баштап идеяларды, фантазияларды түзүп, бир мөшөктөн баштап туруп анан кийин 2012-жылы июньдун 10-уна жазап бүттүм ошонучу. Анча деген убакыт кетти ошого. Анан 2012-жылы ошо июнь 10 жазап бүтүп, бүт баарын жип менен салмакты бекемдеп тигип, анан кийин ошо 5 ай дегенде октябрдын ортосунда ошо техникаларды таап отурбайбынбы. Кудайым ошондо шанс берип отурат да, жол берип, ошо кызыккан үчүнчү. Экинчи Глобус 6 ай мурун жазыптыр. Садикка барып үйрөтпөсөң, чоңдорго совсем уят го. Сени көргөндө аябай өзүм уялып кетем дейт. Садикке барып Глобус. Садикке эле үйрөтө берем, чоңдорго деле үйрөтө берем. Айырмасы жок, бирок өзүңөр өзүңөрдөн зависит этет. Ал үйрөнөсүңөр, үйрөнбөсөңөрбү. Мен главный өзүм үчүн кылып атам да анычы. Мен бирөөгө үйрөтпөсөм да турабы. Чоңдорго уят болсо өзүң уялып атсаң, чоңдорго үйрөтпөй эле койдум. Өзүңөр атайын көрө албас кылып атпайсыздарбы? Ошондой балдарды алып чыгып атсамчы. А колуңан келбейби? Ал мындай сүйлөбөй эле менин киномду көрбөсөң, аны ар жакта Тони Жа, Стивен Сигал, Брус Ли киносун көрүп берип куңбу? Ары карап, аркы жакка оодарылчы, мен жакта карабай анда. Уктуңбу? Мындай ушундай сөзүңдү жазган көрөйүн. Башыңды алып блокноттого өмүр бою чыкпай каласың менин эфиримден, уктуңбу? Туура жазган үйрөн бүгүндөн баштап тартипти ондоп, ниетти ондоду дегендейчи. Үчүнчү Улан Алыбеков 6 ай мурун жазыптыр. Сен аркыны шашпай урганча беркилер карап турат экен да. Дагы жакшы мешок күтүп турат да дейт. Туура, мешок күтүп турат, бирок а жерде мен мешөктөрдү түртүп качып ургандарым деле бар а жердечи. Табылган техникалардын көлөкөсүн көрсөтүп атам байым. Көкмелердикиң мээге вообще иштебейт экен. Мусоркаңарды тазалагылачы мээдеги. Вообще спорту вообще түшүнбөгөн айбандар бар экен да жердечи, калп эле урдуруп жаза бергендер. Улан Албеков 6 ай мурун жазыптыр да. Сен аркыны шашпай урганча беркилер карап турат экен дейт да. Карап турбайт. Мен түрткөндө кыймылдатып атканда, түз түрткөндө мен урганда алар ответ берет. Мен андайларын кылган көрсөткөн жокмун. Алар тапканымдын техникаларын көлөкө кылып көрсөтүп атпайбы? Ошол табылган техникалар. Мешок түрткөндө ушундай эле адамдай эле келет ал. Түшүнбөгөн ушун тупойлор көп экен, мага акыл үйрөткөндөрчү. Карап турат экен депчи. Дагы жакшы мешок күтүп турат экен дейт. Бирок ойлонуп жазсалачы жазсаңар да. Мен а жерде түртүп уруп аткандарымды көрсөтсөм, ушундай эле күтпөй эле келмек адамдай эле. Мен неге ошолордун тапкан техникаларын көлөкөлөрүн көрсөтүп атам, жайыраак түшүнсүн элдер. Жаштарга түшүнүк болуп үлгү алсын менден, ушулар үйрөнүп кетсе экен жазап деп. Жолдорун көрсөтсөм да силерге ошо жакпайт экенмин да. Көрбөсөң көрбөй эле кой дагы, мага акыл үйрөтпөй эле кой. Аны өзүң спорттон чыкпасаң башка жагын алып кете бер да. Мага тийишпей колуңан келбегенден бул иштерчи, туурабы? Үчүнчү Улан Алыбеков 6 ай мурун жазыптыр. Сен аны айттым. Төртүнчү Замир Ниязбеков 6 ай мурун жазыптыр. Сага каршылаш адам асылып туруп бербейт да дейт. Туура. Каршылаш адам асылып берип турбайт. Бирок ошол 6 мөшөктүү техникаларды адам сыяктуу эле кыймылдатса болот. Иштетсең болот. Ошо техниканы жаттап алган деле жаттап алгам. Тосуп уруп ыйтагандарды. Ошого эртерээк өз атаандашыңа биринчи ойлонсоң сен утасың да. Ошо тоскон быйтаган туура урганды билсең эле болду. Ушул жерде духуң эле ойнойт ролду. Анан дыхание чарчабаш керек. Мен айтып калдым, 15 километр таң атпай 5-те туруп 6-да жүгүрчү элем. 2012-2020-жылдары катуу турнек болдум да. Шпагат отурчу элем. Ошондой 6 грушаны 5 мүнөт кылып 1 мүнөт эзе алып 1 саат кылчу элем. 50 мүнөт кылып 10 мүнөт эзе алчу элем. Эмнеге өзүң эре ойлосоң бирөөнү шере ойло деген сөз бар, уктуңар беле ошондойду. Ошондой спортту түшүнбөгөндөй мага акыл үйрөтпөй эле койду. Каршылаш адам асылып туруп бербейт дейт. Турбаса мен туруп бербей эле койсун. Мен деле аракет кылам, кыймылдайм. Ал кыймылдайбы кандай? Мен деле башкача кыймылдайм. Ойлоном. Фантазер, точкаларды билем, мыктарын билем. Өзүң эре ойлосоң бирөөнү шере ойло дейт. Главное өзүңө ишенсең болот, туурабы, жүрөгүңө. 5 быклырничный дейт го, быклырничный деген ат экен да, 6 ай мурун жазыптыр. Сен урганда тосо албайсың, жалп этип светиң өчүрө коет дейт. Жалп эткенде эмне, свет өчкөндө эмне сага?
туруп бермеп келем ошол жерде жалп этип урганда. Мен деле ойлоном да, мен деле тез кыймылдарды жаттап бүткөм да, кандай урганда кантип тосуп быйтап уруш керек, ага кандай ответ бериш керек, кайсы маалда уруш керек. Мен деле спорт түшүнгөн үчүн ошолорду мен сабак кылып Кыргызстанга алып чыктым да, мага ошо алып чыккандар болду эле мага чейин алтын мүшөктөрдүн техникаларын. Кинодолор деле жакшы деле бар го, монтип бирөөгө жай үйрөтүп, анын бачымын көрсөтүп, көрүп эле жүрбөйсүңбү ютубтарда, кытайстар немелер техникаларын. Ушундай айтып атпайбы, сен урганда тосо албайсың, жалп этип светиң өчүрүп коет деп. Тосконго колум даяр, өзүм öğrendim деймин. Тосуп быйтап урганга, тепкенге, дыхательное дыхание дегенде. Ага мага акыл үйрөтпөй эле кой андай. Сен тиги өзүң балдарыңа үйрөттүңбү? Мага андайды сөздү сүйлөбөй эле кой мындан кийин. Алтынчы, Темирлан Алышбаев 6 ай мурун жазыптыр. Сен баланын башын айланттың го, үйрөтпөй эле көкмө кылып салдың го дейт. Үйрөтпөй эле көкмө кылбай эле түшүнүктүү кылып атам. Менин мээм иштегенче силердикинен 1000 эсе иштейт мээм. Ошон үчүн уверенный мага ишенип келип, мага менден техникалар үйрөнүп кетти ал бала. Бирке кыскача болсо дагы. Тиги үйрөтпөй эле көкмө кылып салдың го дейт. Сен өзүң көкмө болгон үчүн туура эмес жазып атасың, бери булгап атайын кылып атасың. Ушу балдарды чыгарбай калса экен, көзүбүзгө көрүнбөй калса экен, ушу тажатып бүтүр дегендейчи. Как будто сен урганда тосо албайсың, Темирлан. Баланын башын айланттың го, үйрөтпөй эле көкмө кылып салдың го дейт. Үйрөтүп атам нормально, көрсөтүп атам. Өзүм жаттаган техникаларымды чын жүрөгүм менен үйрөттүм, көрсөтүп. Байкадыңарбы, мен аларга клон болуп ойногон жокмун ал жерде мен. Ролду көрсөттүм нормально, жашоодон алынган. Жашоодон таап алган техника, мен кинодогулар турган жокмун мен. Рингдегилер турган жокмун. Мен өзүм фантазермун да. Көрүп эле калып жаттап деле калдыңар го ошо 6-7 жылдан бери. Сен өзүң көкмөсүң, ушу балдарың көкмө болуп калып жүрбөсүн. Бирөөгө сын такпай эле кой, анан бирөөгө өлүм тилегенче бирөө өзүң өмүрүңдү тиле деген сөз бар. Каргыш өзүңө келип калбасын, абайла, туура сүйлөгөндү үйрөнчү. Андан кийинси 7. Долон Ергешов 6 ай мурун жазыптыр. Мынча баланын ичинде соок албайсың, ишенбе буга, ишенип алып 6 балага тийишип алба дейт. Тийишеби тишпеби ал өзү билет да, өзүнүн жүрөгүнө ишенет да. Тийишеби тишпеби ал өзүнөн зависить этет, любой адам, туурабы? Жашпы, улуусубу? Мурун жазып, мынча баланын ичинде соок албайсың дейт. Соок албаганда ал өзүң уверенный болсуң, туура уруп, артыңды капталдарың туура карасаң эле, шагтарың кыймылдап, дыханияң катуу болсо эле, дыхательный болсоң эле алып коесуң аны, кандай тосуп, кантип уруп быйтап тебишти. Бар го негизи карателерде. Бирөөгө тийишпе дейт, ал тийишкенде ответ бер деген сөз бар го, ошондой сыяктуу да. Аны айттым 7-чине. 8. Абай Асаналиев мынтип жазыптыр. 8. Абай Асаналиев 6 ай мурун жазыптыр. Мен балдарыма алпарайын же балдарымды өзүңө окшоп көкмө кылып койбойсуңбу Алпарсын дейт. Карачы моундай шылыңдап жазып атканын. Көкмө кылып койбойсуң дейт. Ушу кантип болсун эме, спорту түшүнбөгөндүктө алып эле билмексем болуп кууп түлкү болуп атабы. Тиги Абай Асаналиев жазыптыр да 6 ай мурун. Мен балдарым алпарайын же балдарымды өзүңө окшоп көкмө кылып коесуңбу дейт. Балдарың абайла, өзүң балдарың туура тарбиялаганды үйрөнгөн, бирөөнүн баласына тийишип, аны жаман каргыш тийгизбейчи. Көкмө кылып койсун, ишенбей атсаң, анда сен башка тренерге алып бара бер, тренерлер жайнап атпайбы? Мен негизи эле албайм окуучулардычы, баары мени менен ойной беришет, ТикТокко кошулганда ушундай спортчуну сурап, журналист жөнүндө сурап, ыр жагын сурап, рекордун сурапчы. Бул жерден тамашалап эле сүйлөшөсүңөр, мен барсам болобу, анан канча сом, анан кийин кызыгып атам, силердей болгум келип атат дейт. Ишенбей калгам мен, былтыр актер деле башына чыгарбадым эле ушу алтын мүшөктү, туурабы? Ошо түшүнбөгөн тупойлор көп экен да спорттучу. Мен силерге клоундой көрүнүп атам да, живой башка, экрандан башка дегендей. Көкмө кылып койбойсуң дейт. Абайла өзүң балдарың көкмө болуп калып жүрбөсүн, ушундай сөз айтып алам деп. Анан кийин өкүнөсүң, туура эмес сүйлөп алыптыр, мындай сүйлөбөйм, туура сүйлөгөндү үйрөнүп баштайынчы. Зарылбек туура айтыптыр дегендей болду. Анысы эле балдарың көкмө болуш керек, мага монтип көкмө деп атпайсың, балдарым көкмө деп. Анысы эле көкмө болгон үчүн өзүң көкмө болгон үчүн балдарың деле сени тартат да көкмө болуп, туурабы? Ошон үчүн өзүң ниетиң оңдо бүгүндөн баштап, эртең кеч болуп калат. 9. Гуля Жумакулова 6 ай мурун жазыптыр. 20 жаштагы балдарга күчүң жетпейби? Алар сага үйрөтөт да дейт, карасаң. Эмнеге күчүм жетпейт? Жошдон жоон чыгат, өзүң эрейлесең бирөөнү шерелөө дейт, күч ата сынданабайт дейт. Кудай берген күчүм бар дегендей сөз бар го. Эмнеге тиги 20 жаштагылардан коркосуңбу, анан үйрөтө албайсыңбы деп. Алар өзүң жашыңбы улуу болобу, туура тамактанып, туура ден соолукту туура уктап, туура өзүңдү туура сактасаң эле 20 жаш эмес, өзүң деле 20 жаш, 18 жашта деле кыймылдайсың да, 38ге чыксаң да, туурабы? Эмнеге коркуп элем, сен ушуну деле жазып койдуң. Алар наоборот менден үйрөнсүн да, мен алардан эмнеге үйрөнбөк элем? Мен өзүм мастер болуп ушундаяктарды ойлоп Кыргызстанга таркатып атсам. Кой андай аял кебетиң менен антип жазба, Гуля. Антип күйөөңө акыл үйрөт балдарыңа. Мени эмне кыласың? Мага жетиш үчүн кайра төрөлүшүңөр керек дегендей. 10. Алубардиев
20 жаш Алыбардиев 6 ай мурун жазыптыр. Ай бала кач алдагы келе сотон дейт. Карасаң муну сүйлөп аткан. Ай бала кач алдагы баладан дейт. Качпайт дагы, ал кошунам дагы биринчиден. Ал келесодон кач дейт да. Эмнеге качмалы? Мен келес болуп турам сага. Мен келес болсом үйрөтө албайт болчумун туурабы? Менин иштеген үчүн силерден акылуу болуп атам да миң эсе. Кой андай концерттин тыштанып акыл үйрөтпөй. Сен өзүң өкмө келес болгон үчүн ушундай жаман сөздөр жазып атасың, мага акыл үйрөтүпчү. Өзүң балдарыңды келес болуп калып жүрбөсүң, абайла бирөөгө сын такпайлы койкуңбу? Өзүңө каршы келип калат ушундай бирөөгө ушундай жаман сөздөр жазсаңчы. Кудай ар эле жазалап коет дегендей. Андан кийинси 11-Саид Култаевди айттым башын айлантырасың болбойт. Намай 11-Саид Саид 11-Саид Култаев 6 ай мурун жазыптыр. Сен жаштардын башын айландырасың болбойт мындай дейт. Жаштардын башын айландырамбы? Болбойт мындай дейт бул. Саид дегенчи, Култаев деген 6 ай мурун жазыптыр да. Сен жаштардын башын айландырасың болбойт мындай дейт. Болбосо сен ишенбей атсаң, анда сен балдарыңды өзүң спортко кызыкпай, маанисин түшүнбөгөн үчүн спорттун тиги балдардын башын айлантпа деп Кыргызстан баарына жарыялап атасың да, митинг сыяктуучу мына булкапчы. Комментарийдечи мен жүрөгүмө так калтырыпчы. Мен жүрөгүмө так калбайт, булар ушунча сөздөр чыкса мен кайра күчөйүн наоборотчы. А так тиги башын айлантпай эле наоборот билим берип атам. Кыргызстандан мендей мастер чыкпаса, ушундай үйрөткөн жагынан жол көрсөтүп атам. Касса Дамата деле Майк Тайсонго, Касса Дамата өзү чыкпаса да Майк Тайсонго жол берип коет го. Сен дүйнө сапырасың, сенде жок болот деп. Ошол сыяктуу мен деле жаштарга үлгү болуп ушундай үйрөнүп кетсе экен, менин ушу жолум жолдоп кетсе экен. Ушулар дагы бери дүйнөнүн Майк Тайсон, Федор Эмельянкадай Исламабадта жайласа экен деп жол көрсөтүп атпайбы? Же болбосо актер болуп кетсе экен, Брюс Ли, Стивен Сигал, Тони Жадай болуп депчи. Же болбосо менин айылымдагы Адилет Раматов жайындар кайраттардай болуп, көчөнүн атаманы болуп ак зат жүргөн балдардан бири болсо экен, духовный бүтү райондорду кармай турган балдар болсо экен деп ушундай жол көрсөтүп атам буларгачы. 11-чини айттым 12-чи Долон Эргешов. Долон Эргешов мынтип жазыптыр. 6 ай мурунчу жазыптыр да, ошончо сүйлөп андай ур мындай ур деп айтып бүткөндө ученигиң кайсыны урайын десе не дейсиң деп кайра не дейсиң сен деп мага акыл үйрөтүп атат да, мага түшүнчүкчү. Долон дегенчи, Долон Эргешов 6 ай мурун жазыптыр да, ошончо сүйлөп андай ур мындай ур айтып бүткөндө ученигиң кайсыны урайын десе не дейсиң дейт. Ушундай ур мындай ур деп жолдорун көрсөттүм. Эмне демей элем? Ошонун маанисин түшүнгөн үчүн ошентип мага көңүл буруп атат да. Ур дейсиң деп, как будто мени шылдыңдагансып сүйлөйсүң го бу жерде. Мен мээми иштетип кылып атам да, жай көрсөтүп, түшүнүктүү кылып, кайра тияка кайрылып, кайра бир сөзүмдү кайра кайталап жетип калса экен, жаштарга үлгү болуп үйрөнүп кетсе экен. Ушуну миңдин бирөөсү үйрөнсө экен жок дегенде деп. Жол көрсөтсөм да жакпайбы силерге? Анан кийин эмне дейсиң деп. Мен өзүмө сөзүмө жооп беремби? Ошону билген үчүн мен уверенно айтып чыгарып атам Кыргызстанга жарыя кылып. Билбесем аяктан мээм иштебесе аны кыла албайт болчумун туурабы? Менин иштеген үчүн ошонун баарын кылып атам да. Аракет канча деген эмгектер кетти, силер алардын бирөөсүн да түшүнбөйсүңөр да. Силер өзүңөр оокатыңар кыла бергилечи, мага тийишпей уктанабы? Андан кийинсин 13-чү Шикс Хамбе 7025 6 ай мурун жазыптыр. 6 ай мурун жазыптыр да. Жаш балдар менен мушташкандай эле го Гуршаны бийик кылсаң болмок дейт. Жаш балдар менен мушташкандай эле го дейт. Бийик кылсаң болмок дейт. Болбойт андай бийик кылган. Атайын расстояние аралыктары ушундай 1 метр, 2 метр, 3 метрге чейин жасалган. Атайын эки мүшөктү ортого туруп тийгизтирсем, бетке жакын тийсе, ошо ар бирөөнүкү ушундай тийгизип жакын туруп анан тийгизип коюп, бетке жетсе экөө тең эки мүшөктүң. Ар бир мүшөктөрчү 6 мүшөктүң. Анан ошондо сени шактарың кубалаганда, тилер түрткөн сайын, тиги урган сайын ответ берет да сагачы, ошондо келип туруш керек беткечи жакын, бир шаг жылган сайын. Круговой ошондой правила менен жасалган да эрчи. Канча деген убакыт кетти ага тетиги 2011-жылы февралдан ойлонуп таап, изилдеп атып, анан 2012-жылы июнь жасап бүтүп, анан ошону 5 айда октябрдын 14-ында таптым да техниканы. Ошондо навесин шифр жок болсо, ошондо бачымыраак техника табылат. Жамгыр жаап, күнгө ызып, чирип, ичиндеги опилкалар бадыраак жүгүрүлөрчү. Ушундай секреттер бар да. Жазыптыр жаш балдар мени мушташкандай эле Гуршаны бийик кылсаң болмок дейт. Жок, андай болбойт. Ошону менден атайын мен өзүм ойлоп чыгаргам да, ошо менден үйрөнгүлөчү, мага кайра акыл үйрөтпөйчү. Атайын правиласы бар да ушундай секреттери. Андан кийинси 14-чү Саян Төлөгөнов 6 ай мурун жазыптыр. Жаш баланы эмне эле айландырып жатасың дейт. Эми айландырганда вертолет кылган жокмун да, туурабы? Жаш баланы түшүндүрүп айтып атам да, кругка айланыш керек да, ордуңа тура бербей, туурабы? Рингте деле круг айланасың, кинодо деле круг айланасың, жашоодо деле, көчөдөн деле ушундай правиланы түшүнүп атпайбы? Спортту түшүнгөн үчүн ушундай артка айлана, астыга капталга жыл, астыга тос, кайра кач, кайра ур, кайра аны сен
урганда мен тосом, сен урганда сен тоскунуң кайра буйтаганың, ургунуң кайра тепкиниң деп бүт эмне секреттерин айтып берип атпайбы, мындай правила менен круговой айланып туруш керек да. Кыймылдабасаң каяктан? Сен жайлап чыгабай турабы кыймылдап, андан атаандашыңа кыйын болуп чыксын, ушундай акылдуу болуп чык деп мына жолдорун көрсөтүп атам. Спорттун мастери болуп чык депчи. Эмне дейсиң, сен 13 айттым э? 14-чү мушташкы эле ошону Төрөгөнов 6 жыл мурун жазыптыр. Жаш баланы эмне эле айлантып жүрөт. 15-чи Джокер Көлдүк 4 ай мурун жазыптыр. Байкуш балага боор морит ушул жиндиге ишенип караганына дейт. Карачы могу сүйлөп аткандай. Джокерден жазыптыр да. Көлдүк 4 ай мурун жазыптыр. Көлдүк дейт да. Байкуш балага боор морит ушул жиндиге ишенип караганына дейт. Бооруң оорубай эле кой, өзүң балдарыңа бооруң ооруй бер, бирөөнүн баласына боор оорубай эле. Анан ушу жиндиге дейт да, карасаң сүйлөп аткан. Жиндиге ишенип караганына дейт. Жинди эмесмин мен, мээми иштеген үчүн сен мээңдин оңдо өзүң жинди экенсиң. Ал мээңде мусоркаңды тазала, жүрөгүңдө такты кетир, тазала ниетти бүгүндөн баштап. Жакшылап туура жазганды үйрөн, туура сүйлөгөндө ичкиңде бүт жана кара итте өлүп калган иттерди алып чык. Ушундай адам болосуң да. Адам болбойсуң, ошол боюнча калат характериң. Эне атаң тарбия бербегендики да ушундай бузук кылып, бирөөнүн баласына тийишип, өзүң бирөөгө каргыш тилебей, өзүң абайла өзүңө каргыш келип калып жүрөсүң. Акыл үйрөткөнчө. Уктуңбу? Андан кийин 16-чы Медербек Матмусаев 6 ай мурун жазыптыр. Өзүңө ыңгайлатып айта берет экенсиң да, сени ученикиңдин башына айлантып салдың дейт. Ыңгайлатып айтсам ады эле түшүнсүн деп атам да, ошентип ыңгайлатпасам анда ыңгайсыз кылсам түшүнбөй калат да, туурабы? Ыңгайлатып жолдорун мындай туура жолдорун көрсөтүп атпайбы мен? Мен деген тескери түшүндүргөн жокмун, өзүм жүрөгүмө чыккан жаттагандарымды түшүндүрүп атам. Ошондой правила болсо айтам да, туурабы? Ыңгайлатып эле. Эмне ыңгайсыз көрсө, сен өзүң ыңгайлатып көрүп алгансың го дейм, мындай ыңгайсыз көрсөтүп атат деп. Ыңгайлуу эле түшүнүктүү эле көрсөттүм, нормально жеткизе сай деп. Кайерде канча мүнөттүк, 10 мүнөттүк болду эле правилалар. Андан кийинси 17-чи Кашкалдак дейт. Аты да ошондой болуп экен да, тоодо Кашкалдак деген. Кашкалдактар барбы тоодо, ошо Кашкалдак 285 6 ай мурун жазыптыр. Сен бул кетиште баланы майып кыласың, колуңдан келген ишти кылчы дейт. Бул кетиште баланы майып кыласың, колуңан келген ишти кылчы дейт. Колунан келгенинче кылып көрсөтүп кырсаң канча деген миллиондон киши көрүп турабы? Майып кылбай эле нормально жүрөт. Ошол жерде мени майып кылганда уруп же бир жерин сындырып уруп, эле ич агарын чууруп жүрөгүн үзүп алган жокмун турабы? Кинодой кылып, урсулей кылып. Мен ал жерден акырын жайын көрсөттүм, эмкиде башымды көрсөтөм дегендей. Ушул башыңды Москва бир күн отурган эмес да, аракет кылсаң берекет, иштесең иштейсиң, деңиз тамчыдан курулат. Ошондой да, бир күнү көңүлү, бир күнү нерв, бир күнү бой, бир күнү той, бир күнү зыкым, бир күнү крутой деген сыяктуу эле. Жашоодо ушундай боло берет да, любой нерсеге адам деген чыдап бышыш керек дегендей. Анан акырындык менен Кудай берет дегендейчи. Ыңгайлатып Кашкалдак айтыптыр да, колунан келген ишти кылчу. Колумдан келгенче кылып атам. Кетиште балам майып кыласың, майып кылбай эле урган жокмун, нормально жүрөт. Сен өзүң майып болуп калып жүрбө, бирөөгө майып тилегенче. Абайлачы, өзүң балдарың майып болуп калып жүрбөсүн өзүң балдарың. Туура сүйлөгөндү үйрөнчү бүгүндөн баштап, уктуңбу? Эртең кеч болуп калат. Андан кийинси 18-чи Марат Кутманов 6 ай мурун жазыптыр. Сен колдон келген ишти кылчы дейт. Колдон келген үчүн кылып атам, ошончо эмгек менен жазадым. Силерге эмне оюнчуктай эмне, силерге оюнчук көрсөтүп атамбы? Чындык баштан өткөн жашоону көрсөттүм. Жүрөктө калган, жаттап калган ыр сыяктуу ошо техникаларымды алтын колдон келбесе мен кыла албайт болчумун туурабы? Колдон келген үчүн ошону чыгарып жеткизип атам да. Мен деле Кыргызстандан да ушундай адам бар экен дегендей кылыпчы. Андан кийинси адамдар мүчөгүм дейт. 18-чи айттым да. 19-чу Мирлан Дышантаев 2 ай мурун жазыптыр. Адамдар сага мешок эмес да, бирөөсүн урганча артыңдагысы жыгатып эт сени дейт да. Чын эле адамдар мүчөк эмес, мүчөктөрдүн эле кыймылдатып туруп уруп, бачым кыймылдап тосуп уруп ыйтасам, техникалар ошондой эле шуулап келет, артыңа карасаң тиги келгенде колдоруң иштеп кетип, тиги экинчи мүчөк келгенде анысын быйтай коюп, үчүнчүсү келгенде ура коюп, төртүнчүсү келгенде тебе коюп, бешинчиси келгенде артка качып, алтынчысы келгенде алдыга атака кылып, ошондой техникалар бар да университетте. Ал мен аларын көрсөткөн жокмун да, ошолордун табылган техникаларды уже мен көлөкөлөрүн көрсөтүп атам жайыраак кылып. Сен мээң иштебейт экен адамдар сыяктуу эле ал жерде эле. Сен өзүңөр ойлонуп иш кылгылачы, ойлонуп жазгыла жазсаңар да. Как будто мага акыл үйрөтүп элечи, спорт түшүнбөй туруп. Малсыңар да ошон үчүн, колуңарың келбейт ошон үчүн көрө албастык кылып атасыңар. Мен ошону жеткизип атам да, жакшы адамдар колдоп атпайбы, дух берип, спорттун эмне болуп атат деп күндү сурайт. Байкасаң түз эфирден, комменттерден, видеолорум чыгып калса кандай спорттуруң уланып атабы депчи. Сүйөт да, мени жакшы көрөт жакшы адамдар спорттучу. Мындайды көргөн эмесмин Кыргызстан боюнча, мындайлар Кытайдан көргөн эмесмин. Дүйнөдө да жок эле го мындай деп таң алышат элдер. Андан кийинси место бирөө эмне дейт?
мурун жазып аягына чейин көрсөңүз дейт. 19-чу 19-чу айттым мешок эмесе дейт. 20-чы Адылбек 6 ай мурун жазыптыр. Аягына чейин көрөсүң го кадимкидей эле ишенип алып дейт да. 20-чы Адылбек 6 ай мурун жазыптыр. Аягына чейин көрөсүң го кадимкидей эле ишенип алып дейт. Ишенбекке тийип кет. Эмнеге өзүң эле ишенбейт деп жүрөгүңөн ишенип эмне до конца көрдүң анда эмне жаздың жаман сөздөрү. Ишенбесең башканы көрө бер. Мага ишенбей атсаң, мен ишендирип өзүм жүрөгүмө ишенген үчүн ошо балдарга үйрөтүп чыгарып атам экрандарга. Ишенип көрүп алыптырмын дейт да. Эмнеге андай ишенип көрүп алсаң андай сен ишенбейт экенсиң да жүрөгүң мындай. Ишенбегенсип көрүп турсуң да калп эле ишенип көрүп алыптырмын деген карабайсың маанисине. Ишенбесең анда ишенбекке тийип кет, андан ары көзүм көрмөй уктуңбу? Андан кийинси ишенип алыптырмын деп чейин көргөнгө кадимкидей эле ишенип алыптырмын дейт да. 21-чи Бек 6 ай мурун жазыптыр. Каптын ичинде тезек барбы же топуракпы дейт. Көрдүңбү? Жана айтпадымбы? Каптын ичинде жана жын-сопкаларды кадимгидей кайчы менен кезип, тизеден ылдыйкы жагынчы, тизеден өйдөкү жагын kesиш керек. Анан түбү чоңураак болуш керек да, ошого жарым кило опилка жыгач аралаш да, мындай кургаган. Анан үстүнө бадырак жүгөрү бар го, майда жүгөрү. Базарлар бар. Ошондойдон үстүнө бир 4,5 кило салсаң, ошондо 5 кило болот да. Анан кийин ошону жын-сопкаларга 4 мүшөк жын-сопка, анан 2 мүшөк ак мүшөктөн саласыңар да. Ак жана 25 килограмм мүшөктөр бар го, жүк күрүчтөрдүн. Ошолордун мүшөктөрүн алгыла. 50 килограмм мүшөк болбойт. Ошо жана круговой эмнеге 2 мүшөк ак мүшөк болуп турат? Алар круговой да аны. Айлантам мондай круг вертолеттей. Аны эңкейтет да аларчы, тозот. Эңкейсиң, эңкейткендердики да алчы. Аны тоскондордуку. 4 мүшөктү түстүртмөй да, атигилер круговой айлангандар. Аны түстүрткөндөр да бар, бирок круг айланганда сонун да. Атайын окшош эмес кылгам да, мына кызыктуу болсун деп. Ошо 4 мүшөк, 6 мүшөк деп атайын бөлүнүп атпайбы? Ошол 25 килограмм мүшөккө ошолорго 4,5 кило бадырак жүгөрү, анан жарым кило баягы опилка салгыла, жыгач аралаш. Кургак болсун да, ошону үстүнөн анан жын-сопкалардын 4 мүшөктүн үстүнөн темене менен, орский жип менен монтип тигип чыгам, сенин салмакты бекем кармаш үчүнчү. Анан кийин ошолорду түстүртөм да. Мындай түстүрткөндө техника келиш керек да, мындай өзүңөчү. Кыйшак түртсөң эле болду, ар бирөө сүзүшүп кетет анда, мишейт кылыпчы. Түстүртсөң ар бирөөнү тийбейт, ошо маалында секундда, ошонун ичинде 10 секунд, 20 секунд эле иштеп келе каласың да, круг айланыпчы, жарым мүнөткө чейин. Ошондо бир топ техникаларды таап калышың керек да, аракет кылып, шанс берет аерде. Аерде мен 1 саат кылсам дагы ашып кетсе бир канча бир 50 мүнөттөчү, 10 мүнөт эзе алам да, 50 мүнөттө бир 10 жолу да келбейт. 5 жолу келчү да жакшы техникалар. Ошо шанс келе бербейт, анан кызыгып черезден кылчу элем да. Ошондой, короче, ошентип жасагыла, шифры жок болсун албайсыңардынчы. Ошондой үстүнөн тигип чыгып, анан 4 мүшөктү жын-сопканын үстүнөн тигем, бирок ак мүшөктөрдү тикпейм. Анын үстүнөн орский жиптерди 8 жип, 16 жиптен байлап туруп, анан кийин мүшөктөр жума сайын жиптер түшөт, жешилет, айланган сайынчы мүшөктөр. Удар жеген сайын кайра байлап, ар бир мүшөккө 1 сааттан убакыт кетет. Ада өзүнчө жумуш да. Анда мээң иштетип жасаш керек жана колунан төгүлгөн стекер деп коет го, строительбе же колунан келген касапчыбы же мотористпи, ошол сыяктуу эле буякта да ошондой сүйүп иштеш керек да, спортто да колуңан келген ишти кыл деген сөз бар го, ошол сыяктуу. 22-нчи Азамат жазыптыр. Азамат Жембаев. Жай мурун жазыптыр да, жөн эле жүрчү, сен калдың машыкпаган дейт да. Мен машыксам өзүм үчүн машыгып аттым, мен сенин үйүңө барып сени сабап же туугандарыңды, досторумду кырган жокмун да туурабы? Же өзүм үчүн кылып атам, тияк бияка чыкпасам да, кино актер болуп боевик ойнобосом да, рингтерге чыкпасам дагы. Зато таланттуу ал өзүнчө бир. Таң атпай 5те туруп 6да чуркап 15 километр, 1 саат 15 мүнөттө. 6 мүшөктү 50 мүнөт кылып, 8ден 9га чейин 10 мүнөт эс алып, шпагатты болсо бир 40 мүнөт кылып, жана 25 мүнөт, 6 кушканы 25 мүнөт кылып, 4 мүшөктү. Анан 5 мүнөт чуркап, анан 10 мүнөттөй шпагат отуруп 40 мүнөт кылчу элем өзүнчөчү. Жамбаев 2 ай мурун жазыптыр да, жөн эле жүрчү, сен калдың машыкпаган дейт да. Машыгам, эмне ишиң бар, сен машыкпасаң, кызыкпайсаң кылбай эле кой, жата бер да унап коюп. А мен болсо машыгып кызыккан үчүн чака тиrekетирип канча деген желание, ошону чыдамкай. Көк жалын да, мен чыдамкайм любой нерсеге. Удар да сезбей, ошончого чыдап, элден кем калбай, мени спортсмендерден өзгөчө болоюнчу деп. Ошентип издендим да туурабы? Рекорддордун түйрөгүн ойлоп чыгаргандай эле. Андан кийинси 23-чү Мухаммед Калмаматов 6 ай мурун жазыптыр. Бактыбек Калмаматовдун инисиби, жагасыбы? Мухаммед Калмаматов 6 ай мурун жазыптыр. Ушундай кыйналып, мушташканча качып кеткеним жакшы дейт. Карасаң, ушинтип кыйналып мушташканча качып кеткеним жакшы дейт.
кыйналып мушташпай эле мен жайын көрсөтүп атам, бачым кыймылдатканларын чыгарган жокпуз да видео кылып. Жана андан кийин Нуралиге экинчи сабактачы. Ал бачым кыймылдатканда ошого жетиш керек, туруп уруп тозуп, быйтап качып, кайра уруп ответ берип, кайра качып. Ошентип жетишкенге алар башкача тема. Алар мен көрсөткөн жокмун. Мен жайын көрсөттүм. Кыйналбай эле спокойно түшүндүрүп атам мен. Ошо жаттагандарымды туура түшүндүрүп берейин деп. Артка, айсыктага деп түшүндүрүп берип аттым го. Монтип тозуп быйтайсың, урасын тебесиң деп. Койчу, антип мага акыл үйрөтпөй эле койчу, аны балдарыңа үйрөтчү. Спорт түшүнбөйсүңбү анда? Менин сөз бияка келип сөзгө чалынып, өзүң эрк болбой, чалынбай эле кой, сайылбай эле кой мага. Мен наоборот жакшы үлгү болуп, жаштар үйрөнүп кетсин деп ушундай Кыргызстанга чыгарып атам. Билбейм, былтыр актерлер менен канча бала ушинтип жасап үйрөнүп атты болду экен. Бир 1000ден бирөөсү эле жаза алса мындайда. Мухаммед же болбосо 100 миңден бирөөсү жаза алсачы, үйрөнүп кетпесе. 24-чү нарын дейби, дейт. Нурик Алтай мурун жазыптыр да. Жаш баланын өзүңдөй кылып коюп тагдырына балта чаап коесуң дейт. Өзүндөй кылып тагдырына балта чаап коесуң дейт. Муну жазган карабайсың Нуриктин. Өзүндөй кылып жаш баланы өзүндөй кылып тагдырына балта чаап коесуң дейт. Ушундай сөз барбы? Тагдырды чаппай эле койдум өзүм. Өзүмдөй кылбай эле койдум. Мен өзүм андай эмесмин. Мээм иштейт. Мээм иштегенчен ушундай түрктөрдүн спортторун фантазиялап атам мен. Ойлоп табуучу. Мендейлер көрдүң беле ушун таап, өзүн таап. Азыркы билесиң да, таланттуулар, түрлүү таланттуулар бир жактан ырбы же кинобу же эмне спорт чыгып калса тура беришет го. Мен андай эмесмин да. Мен өзүм аракет кылып табам, изденем. Ушундай ойлоп табуучумун. Профилине турбай жазган сөздөрүм кандай жазылган. Ушундай акылман балам да. Мээм иштебейт деп эле, мен деген любой таланттуулардан мээм 1000 эсе өйдө турат. Ошон менен үйрөнгүлө бул простойлор, урдура жаса бербей. Сен колуңан келбей чыга албайсың экранга. Аткара албайсың мендей роль. Анда унчукпай жаткыла. Ушу үйүңөр эле оокат кылып коюпчу, мага акыл үйрөтпөй. Мээм силердики 1000 эсе иштейт, ошону билип койгула. Ошон үчүн мен чыгып атам уверенность болуп. 25-чи Марлен Нурлан Алтай мурун жазыптыр. Өзүң Брюс Ли сезип алам го дейт. Эмнеге Брюс Ли сезбейм? Эмнеге Брюс Ли сезбейм? Брюс Ли сезген жокмун өзүмдү. Мен эми кудай эмесмин. Мен деген жөнөкөймүн, асманда жүргөн жокмун, жерде жүрөм эл катары эле. Простоймун, жөнөкөймүн, адамгерчилигим бар. Мен деген бирөөгө атырылбайм, бирөөнү сабабаймын, андай зыяндуу адам эмесмин мен, зыянсызмын. Негизи каратеде бар го, бирөө тийишсе ответ бер, ага чейин өзүң жинин көрсөтпө, жөнөкөй жүр депчи. Ушуну менен жазбайм, жөнөкөйлүк менен жазбайм дегенде. Сен өзүң моюн көтөрүп керсейип ушуну жаман сөздөр жазып атат да, бандит каракчыларчы, колунан келбегендер. Ушинтип жазып атпайбы? Брюс Ли сезбей эле менден чыккан учениктер Брюс Лидин жолун жолдосо экен, ошонун бирөөсү жолдобосо да ошо 1000ден бирөөсү, бир 100 миңден бирөөсү, оносу жолдоп кетсе экен деп мындай жол берип атам. Миллиондун же оносубу же жүзөөсү чыкса экен жок дегенде депчи. Ошо Кыргызстандан кыйындар чыкса экен, ошо дүйнөгө желектер желбирет деп, спорт рингденби же актер жагынанбы же көчөмү мушташкан атаман жагынанбы дегендей. Андан кийинкиси 25-ти айттым 26-чы Азамат Асаралиев 4 ай мурун жазыптыр. Жаш балдарга сказка айтпачы дейт. Карасаң могу жазган. Сказка айткан жокмун мен биринчиден. Мен чистый башынан өткөн ошо окуяларымды айтып берип атам. Ушуну кылгам да. Сен өзүң сказканы сүйлөп биякта бузук кылбай элдин баарын. Мен деген нормально сүйлөп атам эл катары. Спорт түшүнгөн үчүн ушундай сабак кылып Кыргызстанга жарыя кылдым. Мына канча деген кишилерге жүрөктөрүн алып калды. Сонун спортто түрлүү техникаларымчы. Сен өзүң сказка турбайсың, бул жака сказка жазып коюп элдин баарын бузук кылаган. Сен бир жинди шайтан турбайсыңбы? 27-чи Жан Жолдошов 3 ай мурун жазыптыр. Чё за больной дейт. Мен больной эмесмин, түшүнүктүмүн сага 1000 эсе. Мен деген мээм иштейт нормально. Деп удоп барасың, больницага барчы, молдого көрсөтчү деп андай адаттар калтыргыла. Мен деген башкача адаммын мен, силердей эмесмин, простой эмесмин. 27-чи Канат Бусурманов 6 ай мурун жазыптыр. Клоун го бул дейт. Клоун эмесмин. Мен чистой эле жашоодон алынган техникаларды үйрөтүп атам. Клоун деген башка да ал. Кыла албайт бирөөнү тураган. Мен тураган жокмун, өзүм таптым фантазияны. Алар уже нукура оригиналын чыгарып атам, оригинал. Түшүнүңөрбү ушуну? 28-чи кай кетти 28-чи? Мирлан Попоев 2288 6 ай мурун жазыптыр. Айла жок күлөсүң дейт. Күлбөй эле кой. Аны тиги күмөндөр тынар, борончулар күл. Мага эмнеге күлөсүң? Мен деген күлдүрткөндөй, мен айда күлдүртүп сүйлөгөн жокмун да. Мен спорттун серьезун түшүндүрсөм деле, рекордту журналистпи, ыржаганбы, болбой эле күлө бересиңер го. Баягы Салам Мырзанын, Айзира менен Гүлжайнанын деле шакирттери экенсиңер ушу. Айырмаңар жок. Аялбы, эркекпи, баары ошону тартып турсаңар да, мени тартпайчы, мындай серьезун сүйлөбөйчү. Ошолордун шакирти десеңер да, менин шакирт эмессиңер силер. 29-чу Кылыч Эргешов 2 ай мурун жазыптыр.
Başka işin jokpu deyit. İşim nege jok? Men işim uşunday da. Türlü önөр nesimin. Köp kırdı türlü önör nesim degендей. Sen özüň işiň kılıp ber, biröň işine asylbay. Sen üýüňden jaşap, seniň kuluň bilen je senin üýüňde işlep jürdüm ele men malyň bagyp je çabam bolup. Je birdemeleriňi sypyryp, juwup tazalap. Men anday kılbaýly goý. Men işim aýyldaba, şahardaba aýylmasy jok. Men libo jaka dil kete berem dünýösüne aýlanyp. Talantlary libo jere talada albaýt degендей. Andan kийinsi 29 bolup kaldy be. Maksatbek Busurmankulov жазыптыр 2 ay murunçu. Kökme kılat bul deyit da. Kökme kılat bul deyit. Kökme bolsaň özüň kökme bolup kaldın da meniki görbeýle goý da emnege al kökme bolup kalat dep gaýra özüňde kökme kılıp atasyň. Özüň kökme bolup bu ýakda jazyp atsaň antip jaspaýla goý da. Özüň kökme turbaýsyň, murudur ele jaza bergençe. Men meyim işteyt kökmemesinden tazagandym, muzыкам бар. Жок мен мейимде силеркиндей. Тупойский жүрөгүм кара эт өлүп ак эт чыгып кетиптир силеркинечи. Мен тазагандымын, мейим иштегенче ушундайдан чыгарып атам. Самат Музабеков 9373 6 ay murun жазыптыр. Акмак болбочу дейт. Уят дейт. Акмак болгон жокмун, мен каракчы болгон жокмун мына жерде. Мен чындык жашоомду көрсөтүп атам. Акмак болбочу, уят дейт. Уят кылган гол чуркап сөгүнүп саганып тартипти бускан жокмун туурабы? Мен деген керектүү элге жага турган нерсени чыгарып атам. Мындай оригиналдарын.